Ана топпой мына жақтан алып ал. Бірден алып. Саламатсыңарбы, балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе бүгүн силер менен билим кербени менен саякатка барабыз. Даярсыңарбы? Азаматсыңар. Анда биздин биринчи төөдө эмне бар экен, баарыбыз чогуу карайлы. Мынакей балдар. Сонун суроо бар экен. Кыргызстан кимдики, балдар? Биздики деген үчүн биз жоопкерчиликти анча эле ала бербейт экенбиз да. Ошон үчүн балдар Кыргызстанды меники деп айтышыбыз керек. Кыргызстан кимдики экен? Меники. Азаматсыңар. Кыргызстан үчүн сонун сөздөрүңөр барбы? Кыргызстанды жакшы көрөсүңөрбү? Кана, ким айтып койду? Кыргызстандын табигый жерлери биз үчүн ыйык. Азаматсың. Колдоп турабыз. Кана, Кыргызстан. Мен Кыргызстанды дайым коргоого даярмын. Молодец. Жаркынай. Кыргызстанды өнүктүрүү менин милдетим. Ой, колдоп коёючу. Азаматсың. Жаркынай, кыйын да. Кыргызстан меники. Ар бир таш, ар бир тоо менин мекеним. Азаматсың. Рахмат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакта ар бир силердин иш аракетиңерди баалоо үчүн баалоо критерийин түзгөнбүз. Бул силерге таанышпы? Азаматсыңар. Ар бирине биз жетишкенде плюс белгисин коебуз. Жалпы канча упай болот экен? 5 упай болот экен. Жана мыкты сүйлөп, мыкты чыгармачылык менен иш аткаргандарга кошумча баалоо дагы бар. Бүгүнкү сабакта нөмөчүлөр барбы? Кел. Нөмөчүлөр келгиле. Анда эмесе баалоо баракчасын таркатып коебуз, да? Анда эмесе балдар, биз билим кербенибиз менен андан ары жолубузду улайбыз, а? Бүгүн сабакта жаңы тема менен таанышабыз. 17-18 кылымдагы кыргыздардын чарбасынын негизги тармактары боюнча болот. Анда эмесе максатка көңүлүбүздү бурабыз. Бүгүнкү сабакта 17-18 кылымдардагы кыргыздардын чарбасынын тармактары жөнүндө маалымат алабыз. Кыргыз элинин көчмөн жана жарым көчмөн турмушунан анализдейбиз. Ошо менен бирге эле биз бири-бирибиздин оюбузду сыйлап, топто иштөөдө салымыбызды кошуп, жардамдашып, билимге ээ болобуз. Видео ролик даярдадым эле, ошондон маалымат алабыз. Баарыбыз көңүлүбүздү панелге бурабыз, а? Негизги тармактарына токтолот. Жаратылыштын оор шарттарына ылайыкташкан топоз, буйруктуу болсо, анын кадыр баркы ошончолук жогорулап. Балдар, видеодон түшүнө алдыкпы? Калган маалыматтарды биз окуу китебибизден улантабыз, а? Анда эмесе топторго тапшырма берем. Биринчи топтун иши чыгармачылык менен кластер түзөт. Биринчи топтор барбы? Изилдөөчүлөр. Алгыла. Экинчи топтун тапшырмасы цитата, комментарий түзөбүз. Сүрөттөр берилген. Сүрөттөргө силер окуган билимдериңер боюнча бул жакка маалыматтарды жазабыз, а? Үчүнчү топтун тапшырмасы карта менен иштейбиз. Маалымат алгандан кийин бул жактагы атайын сүрөттөр бар. Ушуну жайгаштырабыз да картага. Мына жерге
Азаматсыңар, анда эмесе презентацияны баштадык. Биринчи топ изилдөөчүлөр даярсыңарбы? Биздин топтун чечими менен Мадина менен Бекмамат чыгат. Азаматсыңар, келгиле. Кыргыздардын чарбасынын негизги тармактары. Бизге болсо кластер түзүү берилди. Бизде төрткө бөлүп алайлы. Соода сатык, кол өнөрчүлүк, дыйканчылык, Орусия, Кашкарлар жана Казакстандардан бизге кыргыздарда соода кылып келишкен. Дыйканчылыкка арпа, будай, сулуу, жүгөрү, фасолдор кирген. Мал чарбачылыкка кой, уй, жылкы, төө, эчки, топоз. Көбүнчө жылкыны багышкан, оны бакканда жеңил болгон өздөрүнө дагы. Анан булар көчмөн эл болгондуктан жылкыны минип төөлөрдү, эчкилерди айдап колдонушкан экен, Азаматсың. Азаматсың, кол чабуу. Биздин топтун чечими менен Жусуп менен Бегмат чыгат. Азаматсыңар, кел. Кол өнөрчүлүк жана соода болгон биз аларга сүрөттөргө комментарий жазуу болгон. 17-18 кылымдарда кол өнөрчүлүктүн тыйын акча бар болсо дагы алмаштыруу жолу менен алар соода кылышкан. Соодагерчиликке жана курал жана алтындарды көп алып келишкен. Күрүч, мейиз ошолорду көп алып келип, жана Кыргызстан өтө бир нерсеге экинчиге алмаштырып өтө. Күрүч, нават деген товарлар каяктан келген? Алар Кытай жана Казакстан, Орустардан келген. Азаматсың. Мен Гулиза менен Түгөл чыгат. Мал чарбачылык, дыйканчылык, кол өнөрчүлүк жана соода кандай болгондугун постерде көрсөтүү болгон. Биз азыр бул сүрөттөрдү жайгаштырып көрсөтөбүз. Түштүк чарбасы өнүккөн, ошол үчүн ал жакта көп жаныбарларды багышып, көптөгөн жаныбарлар көп. Ал эми мисалы жылкы, уй, булардан биз терисинен кол өнөрчүлүк кылып, кийим кечелерди жасайбыз. Ал эми уйдан сүт алып, көптөгөн азыктарды кылабыз. Ал эми түштүк жагында көбүнчө кол өнөрчүлүк, дыйканчылык өнүккөн. Ошол үчүн баягы адамдар бул нерселерди көп колдонушкан. Төөлөрдү адамдар жүк ташы катары, унаа катары да колдонушкан. Ошол үчүн алар төөлөрдү дагы багышкан. Алар көчмөн эл болгондуктан көптөгөн жылкыларды колдонушкан. Жагында мал чарбачылык көп болгон. Ал жакта байлар мал чарбачылыгы көп болгондуктан байлар бай болуп кеткен. Ал эми ошол жерде кедейлер ошол байлардын мал чарбачылыгыны карашып иштешкен. Ал эми бул түштүк жагында болсо чарбачылык өнүккөн. Ал Өзбекстанга жакын болгондуктан, күн ысык болгондуктан ал жерде ошол будай, арпа, макалар жакшы өскөн. Ал эми бул Жалал Абад жакта болсо баягындай базар, соода жакшы өнүккөн. Ал жерде баягы жибек жолу менен бизге товарлар келип турган Кытайдан. Ошондуктан ал жерде соода сатык жакшы болгон экен. Ал эми бул төөлөр аябай көп болгон эмес. Биз жарым көчмөн эл болгондуктан ал жерлерде баягы төөлөр көчмөн элдерде гана болгон. Алар себеби көчүп ар жака көчүшкөндүктөн төөлөрдү көп иштетишкен. Убакыт өткөн соң биз бара жарым көчмөнгө айланыбыз да. Эмне үчүн? Себеби баягы биз жарым көчмөнгө айланган себеби биз баягы бир жерге барып турукташып, ошол жерде калып, кайра жазындасы жайлоого чыгып кетип кайтып келгенибизден жарым көчмөн эл болуп калганбыз. Азамат. Топко суроолоруңар барбы? Же болбосо толуктай турган маалыматтарыңар, кошумчаңар барбы? Толукта бул ысык көлдө кол өнөрчүлүк көп өнүккөн экен. Кытайлардан жана Казакстандардан чөгүн жана ич аяктар көп келген экен. Бийлер, байлар өздөрүнө керектүү буюмдарды мал чарбачылыкка алмаштырып алып келишчү экен. Соода сатыктагы. Кимдер алган? Байлар. Байлар, Азамат.
Бүгүнкү сабактан түшүндүңөрбү? Биз турмушубузда дагы ушундай чарбалар барбы? Эгерде ошол мезгилде болгон болсоңор, силер кайсыл кесипти аркалайт элеңер? Чабанчылыкты? Кол өнөрчү дагы силерчи? Дыйканчылык. Азаматсыңар. Анда эмесе азыр сабагыбызды бышыктоо үчүн жаңы тапшырма доскага ким келет? Ана кел Асема, Ася кел. Кел. Ана жайгаштырабыз. Шарт жайгаштырабыз. Балдар, сабак жактыбы силерге? Азаматсыңар. Анда бизге үй тапшырма бүгүнкү темага эссе жазып келүү. Эссе жазып келишти билесизби? Азаматсыңар. Анда эмесе ар бирибиз колубуздагы баалоо баракчаны карайбыз дагы өзүбүздү баалайбыз. Ана негизинен баарына жооп берди да? Плюс койгула. Баарына плюс койгула. Мына доскада ар түрдүү сүрөттөрдү коюп койдум эле. Сүрөттөр боюнча ким сүйлөп берет? Кел Арыке. 17-18 кылымдарда бул өсүмдүктөрдү колдонуп келишкен экен. Биз дагы азыркы заманга чейин колдонуп келебиз. Бул жаныбарларды да биз малдарды, койлорду баржон багабыз. Кол өнөрчүлүктөрдү да азыркы заманга чейин колдонуп келебиз. Азаматсың. Бүгүнкү сабак жактыбы балдар? Азаматсыңар. Рахмат. Жакса эмнеси менен жакты? Төйлөрбү? Төйлөрдүн эмнеси жакты? Абдан сага жакты. Булар дыйканчылык менен тыйындар менен эле соода кылбай, алмаштыруу жолу менен да сатып алган. Жакта, сага жаңылык болду, рахмат. Мадан? Топостору менен баягы билип алып иштегендерди. Азаматсың. Кайсы өсүмдүктөр каерде жайгашканын билип алган. Молодец. Башка мамлекеттерде кандай дыйканчылыктар болгондугун билип алдым. Рахмат. Видео маанилүүкө дейт, кол чап койлу. Рахмат. Бүгүн сабакка активдүү катышып бердиңер. Баягыдан сүйлөйсүңбү? Жакты, билип алдык, рахмат. Бүгүнкү сабакта активдүү сонун катышып бердиңер. Силерге рахмат. Сабак аяктады. Саламатта баргыла.